Саламатсыздар, урматтуу Аида Камчыбековна, урматтуу депутаттар. Мордагы күнү 17-синде декабрда бир окуя болду. Журналисттер иликтөөнү жасап, факт-чек KG сайтында чыгарып, бул бизде Кыргызстанда белгилүү үй-бүлө жөнүндө журналисттик иликтөө болгон. Ошону жарыя кылгандан кийин 2 сааттан кийин DDoS атака башталган. Башка сайттар дагы аны ошол маалыматты перепечатка кылып, аларга дагы DDoS атака болгон. DDoS атака биздин жаза кодекс негизинде 304, 305, 306 статьялар негизинде бул кылмыш аракет катары эсептелинет. Эми мен билбейм, биздин укук коргоо органдар ушул изилдөөнү кыла алабы, кыла албайбы, кылмыш аракеттер каяктан чыкты, ким аны кылып атат, компетенция ушундай барбы, адистер барбы, мен аны билбейт экенмин. Бирок башкы прокуратурага, ички иштер министрлигине менде сураныч, ошону каттап ЕРППге керек болсо башка өлкөлөргө кайрылып, мына биз өткөн жумада атайын макулдашууну ратификация кылганбыз. Кийбир кылмыш аракеттерди изилдөө жөнүндө бул СНГ алкагында биз кылсак болот изилдөөнү. Дагы ошол эле маалымат боюнча тийиштүү комитетке протоколдук тапшырманы берейли. Биз дагы комитетте карайлы. Действительно, биздин укук коргоо органдар компетенттүү, адистер барбы, мүмкүнчүлүк барбы бизде ушундай кийбир кылмыш аракеттерди токтогонго, же изилдөгөнгө. Урматтуу Аида Камчыбековна, сураныч ушундай протоколдук тапшырманы берсеңиздер. Чоң рахмат.